Barını kaptan mı? Biz kulakla değil. Tuttuğunuz zaten. Nega? Bilmiyorum, ne tartışız? Qo'mdiq yerda tartsa bo'ladi da. Meni tortib qo'ydi. Yo'q, qo'yadilar bording. Arzon bo'lib ketgan kichkina o'zimiz boyagi Yandex'da 5 ming. Assalomu alaykum. Saqpol KG kanalыбыздын катталуучулары, YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында аба ырайы кескен өзгөргөнүнө карабастан биздин Яндекс таксиде иштеп жаткан айдоочуларыбыз өз пикирин билдиргени, Яндекстин жетекчилерине өз пикирин жеткизиш үчүн чогулушкан. Ош шаарында иштеп жаткан Яндекс таксидеги айдоочулардын өз пикирин билиш үчүн бүгүнкү чыгарылышта сиздерге толук маалымат беребиз. Ana жерде кол койду. Kol koyup gittin ya bardın ne? O Matiz'de kavaz durat. O yukarı ne ona Matiz'de. Bak Matiz'de. Ona kol koyup kettin ya biz onu. Assalamu alaikum. Аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Мен Жолдош Майсалбек аты жөнүм. Азыр эми убактылуу Яндексте иштеп атам. Ал эми мына балдар Ошто бүт ушул машинасын кечкен неме кылып иштешет да. Анан кийин посадка арзан. Баягы машинанын расходу бар. Баягы мамлекет тарабынан кайсыл орган каттаган муну ошол биздин талабыбызды ошолго жөнөтүп чечип берсе. Бул жерде азыр группада 1,5 миң адам бар да. Азыр бул жерде 500 чогулду уже кете баштады. Ошолор талапты ушу өкмөткө дагы коюп атабыз да. Анан Яндекстин өзүнө дагы коюп атабыз. Ошондо ценасын көтөрүү максатында чогулдуңар да? Ооба, бир 10 сомго көтөрсө деле болот эле посадканычы. Анан кийин баягы километрдин ичине 5 сом кошсо, ошон менен пассажирге дагы, мына водительге дагы ылайыгыраак болгон жакшы болот эле да бизгечи. Азыр Бишкекте бензин арзан наоборот. Ошто кымбат, 2 сом, 3 сомго кымбат Ошточу. Запчасттар, уста акысы бар. Анан мына бизди эч ким страховка кылган эмес да. 95% ушу водитель балдар пособие албайт. Бала чакасын багыш керек да эмне менен. Мамлекет жеш менен камсыз кылып бериш керек. Ошончо бир азыр 1,5 миң адам талабыда, Ош боюнча 5 миңге жакын Яндекс иштеген адамдар бар экен. Ошолор азыр чогулуп ушу балдар чыгышты эми баардыгы. Кээ бир мына категориядагы майып адам балдар иштейт, кээ биричи балдакчан болуп машина минет, башка иш кыла албайт. Ошондой адамдар дагы иштейт экен. Эми бул бизди мындай көңүл буруп койгондо жакшы болот эле да негизичи. Максат ошол болуп атат. Мекендештер, эгерде Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге эң ишеничтүү жана өз ишине жоопкерчиликтүү болгон таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый Курьер. Богатый Курьер таксопаркына регистрация болуп жатканыңызда, Сақпол KG промокодун иштете турган болсоңуздар, таксопарк сиздерден 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Бул таксопарктын өзүнүн 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. 24 саат чалып, көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Сен группада барсыңбы? Ошо группага мына номерду кошуп койду, Бул кагазды кайсыл жака жөнөтөсүз? Буну азыр мына бул жанагы Яндекстин чоңдору, кийин администраторлор жетекчилерине жөнөтөлү деп, мына балдар баардыгына кол коюп атышат. Буларда бул жерде эми өздөрү деле билишет, ушунчалык арзан жол кирет экен. Анан кийин жанагы барганда дагы жанагы доставкага чыккан балдарга мусор таштап келди, мусор салып берип коюп атыптыр кээ бирлери. Кээ бирлерине болсо 5 киши чыгып алат, албай койсоң сразу жалып жазышат. 5 эле киши эмес, толтура эле киши чыгып алат. Майда баласы менен 7-8 чыгып алат. Анан кийин жол кирет деген өтө арзан. Не бизге Яндекс же бизге запчас алып берип атабы, же машина алып бердиби бизге? Машиналар өзүбүздүкү биздики. Каласа чыгып кетсин берден Яндекс кетсин.